Саламатсыңарбы балдар? Ден соолугуңар чың, аман эсен жүрөсүңөрбү? Маанайыңар кандай? Эң жакшы, азаматтар. Силер менен бүгүн биз адабий окуу сабагын өтөбүз. Сабакты баштаардан мурун алтын эрежеге кулак салалы, Колубузду самын менен жууп, тазалыкты сактайбыз. Антисептик каражатты колдонобуз. Эшикке чыкпай үйдө олтурабыз. Сабакка жоопкерчиликтүү мамиле кылабыз. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз атасын жакырланткан бала. Ал эми сабагыбыздын максаты чыгарманы шаар, көркөм окуйсуңар жана мазмунун түшүнөсүңөр. Жалкоо бала жөнүндө оюңарды айтасыңар. Сөз байлыгыңар, сүйлөө речиңер көнүгөт, кабыл алуу жөндөмдүүлүгүңөр жакшырат. Адептүүлүккө, улуулардын сөзүн угууга, кайрымдуу болууга тарбияланасыңар. Балдар, силер кандай ойлойсуңар? Баласы атасын кантип жакырлантып коюшу мүмкүн? Албетте, мунун терең мазмунун билүү үчүн теманы окуп чыгышыбыз керек. Адабий окуу китебиңерден 144-бетти ачып, мени кунт коюп уккула. Анда эмесе теманы баштайлы. Илгери эмес, азыркы эле заманда бир бала болуптур. Ал ата-энеси менен бир кыштакта жашачу. Чакан үй-бүлөнүн колу малдан кур болбой, орточо тиричилиги бар экен. Коро жайы деле, ичкен ашы деле элдикиндей. Бир гана элдикиндей эмес, жалгыз уулу боло турган. Ал бар болгону кызылдай жалкоо, эринчек, элге зыяны жок болгон соң мейли да дээрсиңер кээ бирөөңөр. Бирок анын зыян кесепети элге аябай тийди. Кантип? Энеси байкуш күндө ыйлактайт. Садагаң болоюнум, туфлийиңдин боосун чечип кий, апкытын айырып бүтүрдүң. Чечип отурганча качан? Деп моюн толгойт уулу. Эринчекке айла барбы? Күч менен озордоп кийип отуруп жарым жылга жетип-жетпей туфли жарактан чыгат. Атасынын кабагы бүркөлүп, кайра туфли сатып келет. Бул жолу боосу жогунан алып берди. Аз күндөн соң ал бут кийим да ак жулук боло баштайт. Туфли менен футбол ойносо, таш тепсе, ал кантип түтмөк эле? Алдыңа кетейин уулум, өтүк май тигинде турат. Майлап алсаң боло, кебетесин кетирбей. Энеси дагы жалынат. Майлап отурмак белем, деп ыңгыранат уулу адатынча. Буга китеп дептер сатып беребизби же ай сайын бут кийим менен шым көйнүк сатып беребизби? Кудай-ай, шымынын багалеги күн деле ылай, баткак. Кебетеси да кетип бүттү, деп энеси атасына арызданат. Атасы энесине арызданат. Көктөмдө туулган эгиз козунун убалы да ушунда. Бай болгор жаңы туулган козуларды жерге жаткызба. Жер сыз, өпкөсүнө суу котуп майып болуп калат десем, Тилазар неме ойноп кетиптир. Эгиздер аман болгондо азыр токту болуп калбайт беле. Айтор чыгашанын эле үстүндөбүз. А былтыркы музоочу? Энеси кудай кылса кубарыңдын акысы барбы дегендей башын чайкап койду. Былтыр атасы ооруканадан оокастап жатып калып, энеси ага тамак жеткирип кетет. Үйүндө уулу калат. Тегерене иним, унутпасаң, музоонун аргамжысы узун, ойноок неме чалынып өлбөсүн. Тез-тез карап кой, уктуңбу? Деп улам-улам эскертет энеси. Уктум, дейт уулу велосипедин минип жатып. Өлүп эмне, өлмө келиппи музоого? Энеси чыдабай ооруканадан тез эле кайтты. Уулунан дайын жок. Айтканындай аргамжыга чалынган музоо тырайып жатат. Мойнуна оролгон жиптен бошоно албай муунуп калыптыр. Улгая түшкөн ата-эне баштарын төмөн салып, капаланып диванда отурушту. Биз да алардын муңайган маанайын көрүп ойлонуп калдык. Адам үмүтү өчпөйт эмеспи? Алардын жалкоо уулуна акыл кирсе экен. Атасы ыраазы болуп, азаматсың уулум, деп айтар күн ылдам эле келсе экен. Биз да ошого күбө болсок деп ойлоп койдук. Көрдүңөрбү балдар? Эгер биз акылсыздык кылсак ата-энебизге кандай зыян келтирерибизди? Мындай бала болбойбуз, Силер менен бүгүнкү өтүлүүчү темабыздагы жаңы сөздөрдү пайдалансак. Тилазар
тил албаган бала, аргамчы аркан, нойкастап кокустап ооруп калуу. Бул сөздөрдү дайыма колдонуп туралы, Эми силер менен бышыктап алуу үчүн биринчи суроону берсем. Тил албаган баланын ата-энесине кандай зыяны тийиптир? Менин оюмча, жалкоо, эринчек, тил азар, укпайт, бут кийимин жыртат, ата-энесин капалантат, чыгаша кылдырат. Экинчи суроо, анын жалкоолугуну эмнеден улам билсе болот? Менин оюм боюнча, туфлин өтүк май менен майлап коюуга да боосун чечип кийбегенинен эле билсе болот. Үчүнчү суроо, ата-энени кантип жакырлантууга же байытууга болот? Бул ата-энени сыйлап, айткан сөзүн угуп, сабактарга активдүү катышып, тапшырманы аткарып, жакшы баа алып сүйүнсө ата-эне байыйт. Ал эми анын тескерисин кайра кайталай берсе, ата-эне күндөн күн, уламдан улам жакырлана берет. Эми балдар, силер менен биз ушул балага кластер түзүп алсак. Бала жалкоо, эринчек, айткан сөзгө турбайт, ыңгырынат, укпайт, тили азар бала. Мына балдар, биз төмөндөгү бала боюнча кластерибизди да түзүп алдык. Биз мындан ары жалкоо, тили азар балдардан болбойбуз. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма берсем, төмөндө берилген темадагы окуянын айланбасын катар ирети менен толтуруп чыгып, мага WhatsApp аркылуу жөнөтүп койсоңор да болот. Анда эмесе сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла, балдар.